Кутман кеч. Мен угулуп көрүнүп жатамбы? Эгерде угулуп көрүнүп жаткан болсом, анда плюс белгисин коюп коюңуз. Кутман кеч. Мээрбип эже, куш келдиңиз. Тарип эже, куш келдиңиздер. Мен угулуп көрүнүп жатам сиздерге. Угулуп көрүнүп жатса, мага плюс белгисин берип койсоңуздар. Мен угулуп көрүнүп жаткан болсом, плюс белгисин берип койсоңуздар. Мен жакшы, рахмат. Мен угулуп жатам, көрүнүп жатам. Анда баштай берели. Азыр да 1-2 минутта күтө туралы. Мен түз эфирге кечирээк жарыя кылып калдым. Жолдо болуп калып жумуштар менен. Бүгүнкү биздин түз эфирге чыгуубуздун максатында сатуучу болбо деген түз эфирдин темасын койдум. Азыр мен сиздерге кошумчалап айтып кетейин. Сиздерге көрүнүп жатат, Сиздерге көрүнүп жаткан болсо, плюс белгисин коюп койсоңуздар, угулуп жаткан болсо, плюс белгисин койсоңуздар, мен баарын түшүнүп, анан комментарийди өчүрүп салайын, Кош келдиңиз, кутман кеч. Кутмандуу кеч баарыңыздарга. Мен угулуп көрүнүп жаткан болсом, плюс белгисин, чоң рахмат, плюс белгиси келди. Анда мен комментарийимди өчүрөйүн, бир аздан кийин кайра көйгүзөмүн, Азыр мен сонун рахмат, оба сонун дейт. Рахмат, мен анда комментарийлерди өчүрөмүн. Кутман кеч. Бир аздан кийин комментарийди көйгүзөмүн. Мен бүгүнкү темам сатуучу болбо деген аттуу сабакты бүгүнкү темасын ушундай койдум. Сатуучу болбо деген. Эмне үчүн сатуучу болбо? Анда ким болуш керек деген дагы астына мен суроо белгисин коюп койдум. Буну эфирден чыкпай угуп турсаңыздар, мен эфирдин аягында сөзсүз түрдө айтамын, эмне үчүн сатуучу болбошубуз керек. Ага чейин мен 1-2 өзүм жөнүндө тааныштырып кетейин сиздерге. Анан бул сабак сакталбайт. Мен бул сабакты сактабаймын. Ошон үчүн түз эфирден сөзсүз түрдө кирип, катышып көрүп алыңыздар. Анан сон акция болот. Биздин сатуу курсубузга ошол акция менен катталып калсаңыздар болот. Шарттап калгандарга сөзсүз түрдө белектер бар. Сатуучу болбо деген темада эмне үчүн сатуучу болбошубуз керек? Эмне үчүн? Бүгүнкү күндө эң актуалдуу онлайн тармагында сатуу, продажа аябай жакшы өсүп атат. Эмнени алып чыксаң, ошонун баардыгы сатууда кетип атат. Инстаграм баракчасы ушундай бизге жакшы шанстарды, жакшы жолдорду көрсөтүп түзүп берди. Эмнени алып чыксак дагы баардык нерсе сатылып жатат. Курсту алып чыксак деле сатылат, кийимди алып чыксак деле сатылат, үйдү алып чыксак деле, эмнени болсо дагы алып чыксак, косметика баардыгын сатып, ушул жактан дос күтүп атабыз, ушул жактан лидер болуп өсүп атабыз, ушул жактан таанымал болуп, жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Бирок деген нюансы бар. Мен анан айтып кетемин. Мен өзүм жөнүндө тааныштырып кетейин. Менин атым Жаңыла Ашимовна. Бүгүнкү күндө мен 38 жаштамын, 4 баланын энесимин. Өзүм кесибим боюнча медицина кызматында иштеймин. Бирок онлайн тармакта дагы кошумча жумуш алып барамын. Бүгүнкү күндө өзүм психологиялык сабактарым бар, таңкы марафон сабактарым бар, жана ошондой эле сатуу курсун дагы кошуп алып чыгамын. Буга чейин продюсерлик кылганмын, өзүмдүн балама, өзүмдүн жакындарыма, тааныштарыма дегендей. Андан кийин азыр только бир эле сатуу жагына өттүм, продажага. Анан курстарыбыздын сөзсүз түрдө биз таңкы марафонду мен унутка албаймын, эске алып, ошону дайыма айтып чыгамын. Себеби таңкы марафон мени стресстен чыгарды, депрессиядан чыгарды, жалгыздыктан чыгарды, үй бүлөмдү сактап калуудан чыгарды, үй бүлөмдү кайра кайтаруудан чыгарды, балдарымды чыгармачылык жолго түртүүгө алып келген бүт баарында ушул таңкы марафондо. Таңкы марафондун сыры эң сонунда. Ушундай бир сыры бар, аны эми курста айтып беремин. Азыр мен бүгүн сатуучу боюнча айтып кетейин. Мен өзүм ушул офлайнда сатууга биринчи чыкканмын. Сатууга чыкканымда сөзсүз түрдө мен офлайнда жүрүш региондорго кетип калганмын. Биринчи эле сатууга чыкканымда
сүрдөнгөнмүн чындыгында, элдин астына чыгып алып эмне деп айтарымды билбегенмин, эмне кылышты билбеген, эч кимден окуган эмесмин, эч кимден көргөн эмесмин. Болгону гана мен бир компанияга туура келип калдым. Россия жергесинде 4 жылдан ашык жүрүп калдым. 4 жылдай жүрдүм, медицина кызматында ал жакта да иштеп келдим. Анан келгенден кийин эле Кыргызстанда эмне жумуш аткарам деп эле бир чоң бир компанияга туура келип калдым. Ошол компанияга барсам эле менден жап-жаш өспүрүмдөр ушундай бир сатуу продажа кылып жатышкан экен. Алар бир өсүү тармагында өйдөрөк бир тепкичке барып калыштыр да. Анан мен дагы ошол жолго түшкөнү мел байладым, канча айлык аламын, кандай кыламын, подробности эчтекени сураган жокмун. Болгону гана ошол жака башымды салып эле ошол жактан иштеп кетемин дедим да. Себеби мага графиги туура келди. Өзүң каалаганда графикте барат экенсиң, өзүң каалаганда отурат экенсиң, уктайт экенсиң, кааласаң продвижение кылат экенсиң. Мага ошол жагы жакты да. Мындайча айтканда өзүңдү өнүктүрүп, өзүңдү алып чыгат экенсиң. Ошол нерсе боюнча мен изилденип кетип баратып, анан бирөөгө жабыштым, экинчисине жабыштым, наставникти эч кимге таба алган жокмун. Анан болгону гана копировать этип эле өз алдынча кете бердим, орустарды турадым, башканы турадым. Анан офлайнда жүрүшкө сразу эле аттанып чыгып кетип калдым. Конечно, онлайнда зумдан кичине бардым, анан офлайнга жүрүшкө чыктым, ошол жактан команда курдум. Андан кийин Санкт-Петербург шаарына 3 жолу чакырык менен ошол жака барып окуп келдим. Только сатуу боюнча окудум да. Только сатуу боюнча чакырышат. 7 күн өздөрү барып келген жол расходу, 7 күн 5 жылдыздуу мейманканада жана только бээңди ачып эле куят, сабак. Эң акыркы күнү жакшынакай дискотека кылат, анан кийин прощай деп жөнөтүп берет. Анан бияктан дагы результат көрсөтөсүң, кайра чакырат. Ошентип атып 3 жолкусунда мен барып сатуу боюнча окуп үйрөнүп келдим. Андан кийин мен жыйынтыгым ошол продажада жүргөнүмдө эң чоң эле результатым 21 күндүн ичинде мен саякаттарды уттум, бир эмес 2 мамлекетке барып келгени жетиштим. Кыскасы мен сатуу менен көп ийгиликтерге жетиштим да. Андан кийин барып мен ойлонуп калдым, продажа сатууда мен офлайнга чыкпастан онлайнга дагы жүрсөм кандай болот деп туруп, анан онлайнды кошуп кеттим да. Региондон команда түзүп баштадым, өзүмдүн жанымда командалар болду. Ошол командалар менен жүрүш кылып атып, мен чоң бир нерсени алып чыккандай болдум. Анан мен өзүмдүн кесибим боюнча ойлонуп көрсөм, азыркы күндө дагы ойлонуп көрсөм, мен дайыма элдин астына чыгып сүйлөгөндү жакшы көрөт экенмин да. Бирөөдөн бир нерсени алдымбы, кайра эле ушуну айткым келе берет да. Ичимде эч нерсени жашыргым келбей калат да. Кээде үйдөгүлөр күлүп калышат, ичиңде бир нерсе жатпайт сенин депчи. Анан идея келсе дагы сразу айта коем да. Анан азыр балдарым да көнүп калышкан, мага ушундай керек, идеяңызды бербейсизби дейт. Анан бесплатно бербейм десем 50 сом, 100 сом деп коюп калышат да. Уже балдарым дагы ушу продажага жакыныраак болуп калды да. Ар бир нерсесинин баскан турганын мени копировать этип эле бийге чыгышат, эл алдына телевиденияга барышат, клиптерге тартылышат. Ошондо да сразу продажа жагына өтөт да. Канча сомма, канча убакытка мен барамын, келемин дешип, өз алдынча контакттар түзүп калышат да. Бизди сөзсүз түрдө копировать этет деген мен 100% кошулам ушул нерсеге. Балдар бизди копировать этет. Анан ошол продажада мен жүрүп атып, мен өзүм команда түздүм. Ошол командамды дагы азыр мен сиздерге кур сөз болбошу үчүн көрсөтүп коеюн. Бул жерден көрүнөт бекен? Бул эжекелер, мен жалаң гана чоңдор менен аябай жакшы тил табышам да. Эмнегедир билбейм, мен чоңдор менен сүйлөшүп жатканда ушундай бир өзүмдү чоң адам сеземинби, же ошолор курак сеземинби, тил табышым батыраак болот да. Анан аларга ушундай батыраак сиңип кетемби, алар менен бир эле тил табышкандан кийин алар менин аркаман чуркап калышат да. Ушундай бир жакындык батыраак пайда болот да чоңдор менен, чем жаштарга караганда. Мен ушинтип жүрүп, мына офлайнда Бишкек шаарында да бир нече жолу жүрүштөрдү аткарганмын. Ушундай кылып офлайнда эл астына чыгып сүйлөгөнмүн, сүрдү жеңгенмин, өзүмдү камера алдында эмес, эл алдында чыкканмын. Бир нече жолу НТС каналына барып интервью бергенмин, бир нече жолу ошол YouTube каналында Ийгилик академиясында тоже ошол жакта бир аз салымым бар, видеосуна чыгып тартылып бергем. Ушундай мен өзүм жөнүндө кыскача сиздерге тааныштырып кеттим. Эмнеге сиздер менден сатуу курсун окушуңуздар керек? Ушул жөнүндө мен кыскача сиздерге көргөзө кеттим. Анан кайра кайтсак, мен канча суммага кирешеге чыктым. Эми ушул жагы эң кызыгы.
баарыбызга ушундай сатууга чыккандан кийин канча сумма таптык, ошол нерсе эң кызык да. Сатууда мен офлайнда жүргөндө кеминде бир эле залга өткөнүмдө бесплатно өтүлөт, залдардын баардыгынын акысын өзүм төлөчүмүн. Же болбосо команда менен барсам, командам менен кошо төлөчүбүк. Болгону гана келген элдерди биздин алып барган нерселерди тап эле сатып алганы. Суммасын айтайынбы, айтпайынбы? Эгерде айт десеңер, жүрөк белгисин бассаңыздар болот. Мен айтамын. Эгерде баспасаңыздар, мен азыр айтпаймын. Жүрөк белгисин басабыз, эгерде сиздерге менин канча сумма тапканым кызык болгон болсо. Чоң рахмат, жүрөктөрдү көрдүм. Мен ошол сатууда жүрүп, бир эле залдын өзүнүн ичинде, чоң рахмат, жүрөктөрдү көрдүм. Сонун жүрөктөрдү көрдүм. Бир эле залдын ичинде жок эле нерсе продукцияны сатканыбызда, биз ошол эле жердин ичинде, өзүңүздөр көтсөңүздөр болот, 15 кишиге 80 000 сомдон сатканбыз. 15 киши кыргыз сомго 80 000 сомдон сатып алган продажа болгон. Ким эсептеп койду? Ким математикага жакын болсо, эсептеп койгон болсоңуздар азаматсыздар. Ошондой эң чоң продажам биринчи эле чыгып, элдин астында чалынып, чулунуп, сүйлөп жатып эле ошол продажаны алганмын да, ошол продажаны тапканмын. Андан кийин мен кайра онлайнга чыкканымда, андан көбүрөөк таба баштадым да. Айырмасын көрдүңүздөрбү? Эмнеге бул жерде сатуучу болбошубуз керек? Ким түшүндү? Түшүнбөгөн болсоңуздар, эфирдин аягына чейин угуңуздар. Мен эфирдин аягында айтам сөз. Анан эми бул жерде мен максатыма келейин. Менин максатым эмне үчүн мен шунча онлайнда, офлайнда жүрүш чыгып отуруп, бүгүнкү күндө өзүмдүн кесибим менен да иштеп, кошумча бул жактан да жумуш кылып, эмне үчүн мен дагы сатуу курсун алып чыктым. Менин максатым, сатуу курсунда көпчүлүктөрдөн мага ушундай көп суроо келет. Дагы да мен ошол курстарды алып жүргөндө кайра эле мен сатууга кайрыла берем да. Сенин продукцияң минтип алып чык, сен монтип упаковка жаса, сен мондай кыл деп эле кайра эле ошол жагына кете берем да. Көрсө мен өзүмдүн бул жагында күйүп аткан нерсени бергенге аракет кылат экенмин да. Максатым ошол, ким эгерде кандай продукциясын сата турган болсо, бүгүнкү онлайн, офлайнда болобу, онлайнда болобу, кандайдыр бир жол таппай, чырмалышып эле бир эле точкада лидер өстүрө албай, өзүңүздөр лидер боло албай жаткан болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө курска келиңиздер, мен ошол жактан бүт бардык сырларымды айтып берем. Кандай кылып чыктым эл алдында, кандай кылдым, сүрдү кантип жеңдим, эмнеден баштадым, элди кантип прям колун көтөрүп алып, ошол нерсени мен алам деп кирүүгө чейин, ордунан турууга чейин мен кандай кылып алып бардым, ошону баардыгын мен курста айтып берем. Менин максатым ошол нерсени алыңыздар дагы, бүгүнкү күндөгү сиздин онлайнда иш алып барып жаткан болсоңуз, онлайнда, офлайнда сатууда жүргөн болсоңуз, офлайнда сатууңузду, кирешеңизди көбөйтүңүз дагы, өзүңүздүн келечектеги балдарыңызга инвестиция кылыңыз. Инвестиция деген бул эң жакшы нерсе. Мен дагы азыркы күндө өзүмдөн тапкан нерсемди баардыгын балдарга чаптайм да. Балдар биздин келечегибиз. Мен WhatsApp группанын атын дагы ошондой кылып, балдар үчүн деп койгонмун да. Эгерде түшүнгөн болсоңуздар, ошонун мааниси только тапкан акчаны биз бүгүнкү күндө только балдарга жумшайбыз, баардык нерсесин жумшайбыз. Бирок ошонун билимине көбүрөөк жумшасак, бизге эртеңки күндө келе турган жакшы бир пайдасы ошол жактан. Ошон үчүн менин максатым сиздердин тапкан кирешеңиздер эки эсе өссүн, сиздердин балдарыңыздар кошо сиздер менен өссүн деген максатым бар. Анда эмесе курс боюнча айтып кетейин, мен сиздерге курс кандай темаларда болот, курста эмнелерди мен сиздерге бере аламын. Курста сиздер сатууга чейинки өзүңүздөрдүн сырткы жана ички өзүңүздөрдүн калпыңыздарды даярдайсыздар. Кандай кылып даярдайсыздар? Ички жан дүйнөңүздөрдү кошо даярдабасаңыздар, сиздер сыртыңыздардан канча кооздонуп кийинип барсаңыздар дагы, канчалык кооз продукцияны көтөрүп барсаңыздар дагы, сиздин ичиңизден, сиздин оюңуздан эч кандай бир даярдык болбосо, сиз ал продукцияны сата албайсыз. Ушунчалык укмуш кылып элдин колуна карматып койгон чакта дагы, сиздин өзүңүздүн ички дүйнөңүздөгү
даярдануу болбосо сиз сата албайсыз. Сиздин элдер угушпайт. Элдер качан угушат? Сиз качан гана өзүңүздөн баштаган сөзүңүздү орунду кылып башында 2 сөз, 3 сөз сүйлөйсүзбү? Ошону сүйлөгөнүңүздө ички дүйнөңүздөгү сезимиңиз менен ушундай чын берилип айтканыңызды алар туюу сезим менен сизден аңдашып билишет да. Ошол нерсени сезгенде гана сиздеги продукцияны элдер алып баштайт. Ошону биз ушул курста беремин, ушул курста үйрөнөбүз. Андан кийин сырткы келбетти даярдайбыз. Сырткы келбетти даярдоодо ашыкча эч нерсенин кереги жок. Жалтыр, жултур, майда чүдөнүн бардыгынын кереги жок. Мен таптым, мен ушунча таптым, мен ушундай кылып боёндум, соёндум. Булардын бардыгы ашыкча. Бул нерсенин бардыгын таштайбыз. Бул деген жанагы илгери болчу ар бир компанияга баргандан кийин кайсы бир уровеньге көтөрүлгөндөн кийин жетишкендердин бүт баарын тагынып, кийинип, ушинтип өзгөрүшөт да. Жок, алардын бардыгы өтпөйт. Азыркы күндө эч кимге мындай нерселер өтпөйт да, бул номер өтпөйт. Ошон үчүн сырткы келбетти дагы кошумча даярдайбыз. Андан кийин адамдын психологиясын окуп үйрөнөбүз. Адамдын психологиясы сиз ушинтип залга киргениңизде эле сиздин өзүңүздүн көзүңүздөн байкайт, сиздин жүрүм турум басышыңыздан байкайт, анан эл алдына чыгып, эмне мимика кылып жатасыз, ошонун бардыгынан сизден байкап чыгат. Адамдын психологиясы ушунчалык окуйт. Алар психолог болуп окушпасын, алар психолог болбосун, но все равно сиздин өзүңүздүн ички дүйнөңүздөн ар бир чыгып аткан сөзүңүздөн, ар бир басып жаткан движенияңыздан алардын өзүнүн туюу сезими менен сизди кандай адам экениңизди байкап калышат. Ошол психологиясын окуу бул курстун ичинде бар. Курстун ичинде сөзсүз түрдө адамдын психологиясын окуйбуз. Адамдын психологиясын окумайынча биз адамга эмне керек бар экенин эч нерсени табып жеткире албайбыз. Андан кийин биз бул жакта практика жүзүндө сразу эле баштайбыз. Биринчи күнү теория кылып окуйбуз, экинчи күнү сразу эле практикага чыгабыз. Практикага чыкканда менде даяр лидтер бар, даяр жаңы келип жаткан контакт номерлер бар, адамдар бар. Ошолорго чалуу түрдө кылабыз. Кандай чалуу кылыш керек, эмне деп жооп бериш керек, мындай да мындай болот. Бүт барын жолун үйрөтүп турамын. Практикада ошонун бардыгын жасайсыздар. Келген эле расход кылган курска салган салым акчаңыздарды ошонун ичинде эле 2 эсе 3 эсе кылып кайра алып алсаңыздар болот. Болгону гана сиздерден 100% аракет болуш керек, калганы менден да. Мен сиздердин үстүңүздөрдөн карап турамын. Дайыма группада сиздер менен тыгыз байланышта боломун. Эмне кылыш керек, ар бир сөзүңүздөргө, суроолоруңуздарга мен өзүм жооп беремин. Ар бир движенияңызды карап турамын, туура эмес жактарын мен оңдоп турамын. Ошондой кылып биз сабакты экинчи күндөн практика кылабыз. 7 күн толук Zoom каналынан окуп үйрөнөбүз. Андан кийин 8-9 күнү өзүңүздөрдүн эгерде бизнесиңиздер бар болсо, Instagram баракчада алып барып жаткан болсоңуздар, же болбосо базардагы рынокто ачык офлайнда жүргөн болсоңуздар, ошол бизнесиңиздерди дагы упаковкалап карап чыгабыз. Эмне кайсыл жеринде, кайсыл статистика менен сиздин продажаңыз өскөн. Ошонун бардыгын анализ кылып чыгабыз дагы, анан сиз менен разборго келебиз. Кийин сиз менен кайра ошол бизнесиңиздин пландарын түзүп чыгабыз. Ар бир планды шаг менен түзүш керек да. Ар ой келди эле, бүгүн буну баштайм, тигин эртең ошо менен бүгүнкү кыла турганды эртеңкиге таштай берип, сиз уже көп нерседен калган болушуңуз мүмкүн. Ошол нерсенин бардыгын анализдеп чыгабыз. Андан кийин сиздерде эгерде бизнесиңиздер жок боло турган болсо, бизнес идея беремин. Эгерде өзүңүздөрдүн экрандын алдында иштейсизби, аркасында иштейсизби, өзүңүздөр жолун тапкан тандасаңыздар, мен ошого ылайыктуу бизнес беремин. Ошол бизнеске кайра пландарды түзүп берем. Ошол план менен сиздер бүгүнкү күндө офлайн сатууга чыксаңыздар болот, же болбосо онлайн сатууга чыксаңыздар болот. Анан дагы кошумча биздин өзүбүздүн командабызда бүгүнкү күндө мобилографтар бар. Бизде балдар иштешет. Анан английский курстарыбыз бар. Жакынкы күндө дагы SMM курстарыбыз кирген. Дагы кошумча сатуу курстары кирген. Эми бизге сатуу менеджерлер керек. Эгерде кимде ким жакшы өздөштүрүп сатууну мыкты билип, дагы да алып кетем, дагы да мен өздөштүрөм, дагы да сиздер менен иштеп кетем, же болбосо кийинчерээк барып өзүмдүн курстарымды ушинтип алып чыгамын дей турган болсоңуздар, анда биздин курска командага кош келиңиздер деп айтабыз. Жана өзүбүз менен өсүп чогуу кетүүгө сиздерди алып кетебиз. Анда эмесе кимде эгерде суроо болсо, сурооңуздарды бул жака берсеңиздер болот. Мен азыр комментарийлерди күйгүздүм. Аябай сулуу болуп кетипсиз дейт. Рахмат чоң. Чоң рахмат. Дагы кошумча айтып кете турган нерсе,
таңкы марафонду уюштуруп жатабыз дагы. Ошол таңкы марафонго сөзсүз түрдө катышыңыздар, өзүңүздөр үчүн өзүңүздөргө таңкы марафон жарыялаңыздар. Анан отметка кылып койсоңуздар, мен сиздерди карап, эмне кылганыңыздарды бекер эле консультация берип турамын. Кимде суроо болсо, сурооңуздарды узатсаңыздар болот. Кимде суроо бар? Сурооңуздарды жазып кетсеңиздер болот. Бизде дагы бир аз убакыт бар, ошол убакытта. Жаңылай, мен сиз менен иштеп кетем дейт. Жакшы, сонун. Бул эжеке биз менен аябай активдүү эжеке. Эмне курс алып чыксам, ошол курстардын баарын окуйт. Эртең менен таңкы марафондо элдин баардыгын ойготот. Эң сонун активный катышат да. Чурка десең чуркайт, гимнастика десең гимнастика, план десең план жазат, максат десең максат жазат. Эжеке аябай активдүү. Бүгүнкү сабак супер дейт. Супер болсун, жугуктуу болсун. Кошумча анда сурооңуздар жок боло турган болсо, биздин курстар жакынкы күндөрү старт алат, бирок аз эле өлчөмдө кыз алабыз. Себеби көп талганда мен ар бирине жетише албай энергиям кетип калат экен да. Ар бир адам менен сүйлөшүүдө дагы энергия кетет да. Адамдын өзүнүн энергиясы билесиздер да. Эртең менен баштап кечке чейин канча жерге бөлүп чыгарабыз. Ошону бөлүп чыгарганда күнүмкүсүн күндө мен жок дегенде 4 адамга бөлөмүн да, 4 адамга ашыкча кылып. Ошол ашыкча адамдардын арасына дагы 2ден 3дөн кошуп атып көбөйүп кетет да. Кечинде келгенде мен уже энергиям өчүп жок болуп калам. Ошон үчүн группага аз эле адам алабыз. Аз эле адам менен жакшы бир результатты чыгарып өйдөгө алып чыгууга мен максат койдум. Ошол боюнча иштейбиз. Анан дагы кошумчалап кетчү нерсе, эгерде биздин курстарга бүгүнкү күндө активдүү катышып, суроо жооп менен дагы суроо жооп эфир кылабыз. Ошондо катышкан адамдарга жана эң жакшы суроо бергендер же болбосо бизде ушул нерсе сакталып калат экен. Азыр сактап коемун. Эгерде ким жакшы комментарий жазган болсо, ошол комментарийга карап дагы биз өзүбүздүн курстарга бекер кылып алып кирип кетүүгө дагы шарт түзүп беребиз. Болгону гана 3 айымга эң жакшы жазылган комментарийге. Барыңыздар менен коштошом, анда барыңыздарды күтүп каламын. Буйруса дагы жакынкы эртең же бүрсүнкүгө түз эфирге дагы буйруса чыгабыз. Бирок менин кесиптештерим менен кошо чыгам, же болбосо көрөбүз. Сиздер менен коштошом, анда барыңыздарды сүйөм, бардыгыңыздарды жакшы көрөм. Биздин WhatsApp группаларга катталыңыздар. Канча сом курс дейт. Жаңылайам, мен дагы сиздерди сабактарыңыз менен биргем дейт. Кандай сону мен сабактарда катышкан эжекелерди көрүп, айымдарды көрүп аябай суктанам. Канча сом курс дейт. Курстун ичинде мен жана башында айтып кеткен ичимдеги бардык нерселердин бардыгын берем. Бунун ичинде сүрдү да жеңүүнү берем, сөзсүз түрдө. Себеби мага бүгүн каттардан 3-4 келиптир. Бир гана ошол проблемасы да сүрдү. Мен сүрдөнөм, сизге окшоп эфирге чыга албайм. Мен сүрдөнөм, сизге окшоп сүйлөй албайм депчи. Ошолор үчүн дагы мен атайын бүгүн кошумча кошуп койдум. Сүрдү жеңүүнү. Кошумча канча сом деген суроого жооп берип кетейин. Бизде 3000 сом турат бул сабак, бирок акция менен биз 2 күнгө жарыя кылабыз. 2 күнүн ичинде катталып жетишкендерге 1000 сом менен катталсаңыздар болот. Сабак сакталды да дейт. Сабакты сактаган аракет кылам. Азыр мен басып көрөйүн. Анда эмесе бардыгыңыздар менен коштоштум.